Assalomu alaykum. Meder Молдоке 24-fevralda Prezidentimiz Sadır Japarov'tun ıksız çıkımдар ысырапкерчилик боюнча токтому чыкты. Бул ысырапкерчилик боюнча жакшылыктагы, жамандыктагы ысырапкерчиликпи сөз болуп келген буга чейин, айрыкча ушу молдолор тарабынан. Анан ушул токтом керек беле, керек болгондо кандайча керек, же болбосо бул токтому жок эле диний алымдар, молдолор ушул ишти жүргүзүп бара берсе боло беле, кандай ой ушул боюнча, биринчи токтом боюнча кыска айталы. Токтом боюнча эми президенттин жарлыгы эң убагында, эң туура мезгилинде чыкты деп ойлойм бул нерсени. Себеп дегенде бул азыркы өзүң айтып аткандай жакшылыкта дагы жарышуу, жамандык болгон жерде деле биринен бири өтүп жарышуулар, ашыкча чыгымдар, ысырапкерчиликтер өтө көп болуп кетти. Бир эки жолу бир башынан жамандыкты өткөрө турган болсо катар-катарынан мындай орто байыңдагы кедей кембагалга айланып калып атат да. Бул диндин буйругу экен, бул шарияттын буйругу экен деп туруп, 3-лүк, 7-лик деген, 40-лык, жылдык дегендерди өткөрүп отуруп, бир өлүп кетиш менен аркасынан баягы адамдар кедей болуп, мындай бир кыйла деңгээлде адамдын финансовый жагын белге тээп отургузуп коюп атат да. Ошон үчүн бул чыгарылган жарлык туура эле деп ойлойм. Бүгүнкү күндө мына президентибиздин чыгарган жарлыгында дагы ошол баягы өзүнүн балам өлгөн мезгилдерде мен бир дагы тоок сойдурган эмесмин дегени, ошол динден кичине маалымат алып, таалим алып, анан кийин бүгүн мамлекеттин башчысы президент катары дагы ошону мындай жарлык катары бүтүн кыргыз элине, ушул бүтүн кыргыз элинин мындай акчасын ысырапкерчилик кылып, бекерден бекер воздухка, абага чачып жок кылып аткандыгын көрүп билгендиктен анан эң туура убагында чыгарган. Буну мусулманчылыкта качан эле айтылган Курандын өкүмү катары. Анан мына бизде кээ бир молдолордо дагы ушундай бир сөздөр болуп атат. Хайыр эхсан, бул жакшылык, садака кылып атат буну. Тоспогула, ушуну сойсун аркасынан деп. Биз хайыр эхсан, садака менен жетимдин акысы дегенди ушул жерден ажыратып бөлүп алсак, ошондо мына чыккан жарлык деген нерсени түшүнүктүү болот адамдарга. Садака дегенде, жакшылык деген нерсени бул шариятта буйрук бар, мажбур түрдөгү бериле турган садака бар. Бул малың эсепке жетсе, зекетке жете турган болсо, мажбур түрдө Кудай Таала, Алла Таала тарабынан мындай парз болгон милдет, ошол 40 коюнан бир кой, алтын, күмүш, ушундай байлыкка ээ болгондордун бар жогу зекет катары мажбур түрдө берет. Бул байлыгы жеткен адам мажбур түрдөгү. Экинчиси ыктыярый садака дегени. Мисалы, зекетке жетпесе дагы Кудайдын бергенине шүгүр деп туруп, бир өзүнөн төмөн абалдагы мындай колунда жукарак адамдарга жардам кылып берип койгону жөн эле бир ыктыярый түрдөгү садака деп коет. Ал эми мына өлгөн мезгилдердеги садака дегени баягы өлгөн мезгилдерде садака кылыш оюнда жок адамдар болот. Мисалы, макул 90га чыгып өлгөнү болсо, бала чакасынын бар жогуна жайлап, үйлөп, жайлап, бар жогун жасап кыла турган мураскерлерине баарын бөлүп берип койгондар бар. Өлүмгө кээ бир адамдар таярланып аркасынан кете турган расходун дагы жасап койгондор бар. Бирок Алла Таала кимибизди кайсыл жашта алып кетет мисалы. Кээ бир адамдар 25-30 жашка чыккан, өзү мураска муктаж болуп турган адамдардын Алла Таала жанын алып кетсе. 20-25 жаштагы аялдын жесири калганы аз келгенсип мисалы. Үстүнөн келет дагы мажбур түрдө сен садака кылышың керек дегендей кылып туруп, эмне кылат? Садака кылышка эч кандай акчасы жок боло турган болсо, бирөөдөн карыз алып келип туруп, мойнуна ошол карызды очойтуп илип, анан ошол союлган этти жеп алып кетип калып атат. Бул кара аш деп өзү айтылып турат. Кандай аш экендигичи? Кара аш уже белгилүү бул кандай аш экендиги. Анан мына Чубак ажекебиз дагы айтып кеткен,
кээ бир адамдарга аксакалдар келип сой деп туруп ошол үй бүлөнүн мүчөсү эң чоңу райондун центрин бир жолу көрбөгөн адамды мойнуна карызды илип элдин бар жогун ошол жетимдин акысын жеп тойгозуп таркатып ийгенден кийин ошол акыны бирөөдөн карыз алган акыны төлөп берем деп дейт райондун центрин көрбөгөн кыз болобу же эркек бала болобу Россияга жөнөтүп эмне деген гана кордуктарды көрүп отурат. Кыргыздар ойлонгула. Ошол кыз райондун центрин көрбөгөн, мектепти жаңыдан бүткөн кыз ошол сен жеген этти төлөйм деп анан кийин Россияда кордук көрүп жүрөт. Ошону кантип жеп, кантип дитиңер барат ошону жегенге деп туруп, мына бул Чубак ажекебиз менден да катуураак айткан, ошону жегенден көрө таш жеп калгыла деп туруп, мындай каргыш максатын ниетинде айткан. Мына ошон үчүн бул нерселерде мисалы бирөө жаш өлөт, бирөө кары өлөт, бирок карыңа боло берет, жашыңа болбойт деген өкүм жок шариятта. Исрапкерчилик кылбагылагын ошол жанагы өлгөндөн калган мал жетимдин акысы дейт. Куранда Аллах субханала ва таала айтып атат. Жетимдин акысын жештен алыс болгула дейт. Мына Исра сүрөсү 34-аятында Алла таала айтып атат. Ниса сүрөсү 10-аятында Аллах субханала ва таала айтып атат, эмне дейт? Ким жетимдин акысын жесе, курсагына тозоктун отун жептир. Жеген менен барабар дейт. Мына жетимдин акысы үй бүлөдө кожоюн ата өлдү, аркасындагы бала жетим болуп эсептелинет. Ошол атадан канча мал мүлк калса, аркасындагы кыздарына дагы, уулдарына дагы шарият көрсөткөндөй, Алла таала Куранда айтылгандай тең бөлүп берилиш керек. Биз молдокелер ошону бир тең бөлүп бергиле деген нерсени айтпаган тургандыгыбыз биринчи күнөөбүз. Ошол кыпкызыл жетимдин акысынан, короосунан жетелеп чыгып, ошол бир уюн алып чыгып туруп, союп, бөлүп, талап, жеп кетип калганыбыз, мисалы. Алла таала Куранда булар кимдер дегенде тозоктун отун жептир дейт. Биз эт жебейли, от жеп атабыз бул жерде. Ошон үчүн биздин дагы мына айыл жеринде акыркы көргөн чарабыз буга чейинки такыр болбогондо биз ошол кара аштан жеген эттен, жештен баш тартканбыз биз. Азыр айылда барабыз, Куран окуйт, жаназаны окуйт элек, кайра кетет элек. Этти жебейт элек. Эт жегенге катышпайт элек. Бул качан эле мусулманчылыктын буйругу болгондуктан ушуну аткарууга биз аракет кылып жүргөнбүз. Азыр эми жетим деп көпчүлүк түшүнөт да, бир жаш бала калды, балакатка жете элек бала калды жетим деп. Шарият боюнча ким жетим болуп эсептелет? Шарият боюнча мынау үй бүлөнүн башчысы, ата. Ата өлгөндөн кийин баласы 30га чыккан бала болсо дагы, эң кенжеси балагатка жете элек болсо дагы, 40га 50ге чыккан бала болсо дагы аркасы жетим деп аталынат. Жетим деп аталынат. Буга салыштырып мындай ачыгын мындай туурасын айтканда, күйөөсү өлсө аял жесир деп аталат. Үй бүлөнүн башчысы өлсө аркасында калган уулдары, кыздары жетим деп аталынат. Ал эми ошол мал, маркумдан калган мал, ошол кыздын, уулдун акысы болуп эсептелинет. Бай болсо дагы ошол 5 кой болобу, 10 кой болобу, ошону биринчи орунда карызы болсо, маркумдун карызы болсо, карызга берилет. Эгерде маркумдун карызынан жанагы ашкан малы карызынан ашпай кала турган болсо, карызды биринчи очурут баарын төлөйт. Ашпаса мураска ээ боло албай калат. Жок, карызга жарым малы кетти, жарымын төлөдү, жарым аша турган болсо, ошол жарымды дагы баласына, кыздарына бар жогуна бирдей тең бөлүп берилиш керек. Бул жетимдин акысы болуп эсептелинет. Жок, бизде эми андай жок да. Бизде эң кичүү балага калат да. Анан бизде ал маркумдан калган мурасты бөлүштүрүп алуу деген ал кийин болсо керек, бирок ошо өлүм учурунда бул жөнүндө кеп да болбойт да. Бизде мына азыр биз мына имам деген сөз өзү намазда алдыда турган адамды имам делинет. Бир айылга имам болсоң, шарият жагынан дагы бир кадам болсо дагы алдыныраак туруш керек, мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мисалы мына бул ишти биз 20 жыл мурун түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жаткан болсок, эми бүгүнкү күндө ишке ашып атат. Бирок мурас илимин дагы азыр эскертип айтып кое берсек, мүмкүн Аллах алам биз ояка кетип калган мезгилдерде дагы мурас илими дагы бир мезгилдерде көтөрүлүп, ошондой бир тең бөлүп бериш маселеси козголушу бул болгон иш бул.
Ошон үчүн эми мисалы бизге азыр ошол жетимдин акысын исрап кылбастан, талап ар кимибиз союп жеп кетип калбастан жетимдин акысын бөлүп бергиле деген шарияттын өкүмү ушул. Ал эми мурас илими башка. Жетим деген сөздү колдонгондо тагы ушундай түшүнүк кетип калат да, бир жаш бала калып аткан турбайбы депчи. Жетим эмес, жөн эле артында калгандардын акысы десек кандай болот? Ошол эң туурасы ошол, артында калгандардын акысы ошол. Эмес деп коет да, ол бай болсо жетим эмес деп. Жок, бай болсо дагы кожоюн өлдү, жетим деп аталынат. Болду. Ушул жерде кожоюн өлгөндөн кийин, үй бүлөдө ата өлгөндөн кийин аркасындагысы жетим деп аталынат. Ал жетим бай дагы болушу мүмкүн, ал жетим кедей дагы болушу мүмкүн. Ал кандай болушуна карабастан жетим деп аталынат. Эми ошо бизде мунуку бай, мунукун жей берели деген түшүнүк бар да. Бай аныкы ашып атпайбы, сойсун, антсын, минсин депчи. Азыр эми силер имам катары эң чоң элдин арасында түшүнбөгөн кайсы маселе болуп атат? Кайсыны эл жасабай жатат мында ачык айтканда? Эми бизде мисалы кээ бир аксакалдарыбыз чыкты, мисалы мына кече ушул жарлык боюнча райондордо чогулуш болгон жерде, райондо дагы чыкты, бир аксакал чыкты. Мен 90го чыктым дейт. 90го чыктым, бала чакам бар жогун өзүнүн колунда бар. Эми мен өлгөндө дейт, бир тойлап албайсыңарбы деди да. Тойлап албайсыңарбы дейт. Анан эми мен ушунча 90го чыгып, ушунча мал келди, багып туруп дейт, анан кеткенде де түшүп бир жылкы жетелеп кете албаймбы деген сөздөрдү айтты да. Бул эми кыргыздын салты менен. Салт деген нерсеге кыргыздын аксакалдары, мына кыргыздын туура кыргыз болуп сакталып келе жатышына кыргыздын шариятка тууру келген салттары бар, аны шарият дагы колдойт. Мисалы мына 3 күндөн кийин өмүрүң өткөнгө чейин мүмкүнчүлүгүң болсо 3-ü 7-лиги деп бир күнгө байлап белгилебестен эле Куран окутуп койгонду шарият деле макул көрөт. Мисалы Куран окутуп атат, өтүп кеткен атасына Куран окутуп атат, барып Куран окуп берип атабыз. Бул шариятта макул, тууру. Анан 3 күнгө чейинки деп атканы, мына президенттин жарлыгына деле 3 күнгө чейин тоок союлбасын деген сөз ушул.